Assalamu alaikum, hurmatlı mekendештер. Bugün sizler менен кайра биздин топ Мекендеш ТВ Facebook kanalının көрүүчүлөрү сиздер бөлүшүп койсоңуздар, бүгүн аябай актуалдуу бир маселени көтөрүүгө жана сүйлөшүүгө, жалпы эл менен, калк менен ушул жеринен сүйлөшөбүз. Бизде Кудай буйрса азыр ушул моментте ушул жерде өкүлдөрүбүз да бар экен. Мүмкүн болсо бардыгынан сурайбыз. Суроо жооп кылабыз. Айыл кеңешинин депутаттары да бар экен бул жерде. Айыл өкмөт башчылары да бар экен. Жеринен буйрса ушул жерде жеринен сүйлөшөбүз кыскасы. Аябай кызыктуу тема болот. Урматтуу мекендештер, сиздер бөлүшүп туруңуздар. Биз Лелик району Кулунда айылындабыз азыр. Урматтуу мекендештер, бул жерди көрүп атасыздар. Бул жер дамба, насос. Ушул жерден суу кайсы Кулунду айыл өкмөтүнө бүт баары ушул жерден суу чыгабы? Суга түшөт. Ким ушул жердин тарыхыны, качан курулган, эмне болгон билет? Бир аз маалымат ким берет? Жок. Элден биринчи алайын, анын жетекчилеринен өзүмчө сурап алам. Ал жетекчилер да бизге окшогон эле бир калктын арасынан келген адамдар да. Туурабы? Ким айта алат? Эмне маселе? Кыскасы маселе жок. Эгин өкмөттөн арендага жер алганбыз. Ошол моторлор иштебей атат. İştese dağın 2 gün iştep, azı bir 10 günden beri su yok. Eginler küyüp atat. Maydın 17'si olsa hazır narkaydın uca 20'larga 10'larga arpa buğdaylar orulat. Küzdük buğdaylar var. Түшүнүктүү. Рахмат. Айыл кеңеш депутаттар барбы? Оняка бардыгы. Түшүнүктүү. Ал жака да барабыз. Жүрүңүздөр. Ремонт болуп аткан жеринен бир аз тарталы, Азыр суу жок, суу чыкпай атат, иштебей турат насос. Туурабы? Урматтуу достор, бул жанакы темадагыдай кураган эл, кураган калк. Кел аса басыр, батырак. Бул насостун детальдары, насостун бул жакта аз-маз болсо дагы ремонт болуп атат. Эмнеге? Жок, бияк азыр косазы биз кошо турган болсок, бете эч ким немесе жоо бербейт. Макул, түшүнүктүү. Сиздерге ага чейин биз маалымат берип кичине элге түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү. Бул жакта эл түшүнбөй атат. Эмне үчүн насос иштебей атат, эмне үчүн суу чыкпай атат деп монча эл сурап атат. Сизге суроо. Анда жок, сизге суроо берейин. Начальник отурат, начальник жооп берет. Сиздин начальнигиңиз ошол жерде отурабы? Ошол жерде отурат. Бардык начальник эме, өкмөт эме бардык ошол жерде отурат. Жакшы экен. Анда комментарий берүү үчүн башты тартып атат. Түшүнөлү, мына жерде ток коопсуздугу бар. Түшүнүктүү. Рахмат. Достор, азыркы акыбал ушундай. Азыркы акыбал ушундай. Сиздер арыраак басып туруңуздар, сурайынчы. Биз бир аз маалымат берип кетели. Ооба. Ушул убакта насос иштебей турат, бирок ремонт иштери жүрүп атат, туурабы? Ремонт иштери өтө катуу кетип атат. Ремонт иштери өтө катуу кетип атат деп бизге информация берип атат. Канча күндө же кайча убакта чыгарабыз деп атасыздар? Примерно. Чыгып тургула, бер ток коопсуз азыр мына берлер бизде болсо эч ким жооп бере албай атат. Жок. Мына жерде начальник отурат, барсаңар бүт күн суроолорго жооп берет. Рахмат. Түшүнүктүү. Биз макул, жетекчилерден сурап алабыз. Ооба, түшүндүм. Рахмат. Урматтуу мекендештер, жумуш кылып атышат экен, жумуштарын алек болбойлу, туура түшүнөлү.
Бекер отырған адамдардан сөйлешеличи. Жумуш кылып аткан адамдарга мешет этпейли. Канча күн болду суу чыга элегине? Суу жоктугуна. Канча убакыт болду? Bir 10 күндөй болду, онун алдын жүрүп турганда мотор. Bir 2 күн жүрүп, өчүп калып, ремонт кылып булара. Аха. İşte atkан, he? Ооба. Негизинен ошондой десең, 2 күн иштеп 3 күн эсен атат. 5 күн иштеп 10 күн эсен атат. Дайынбы же канча күн суу чыгат, канча күн суу чыкпайт? Bir 3 gün çıksa, bir 2 gün öçөт. Şu remont болуп атат да бул. Рахмат, жетекчилер кайсы жакта? Ана жерде болсун Түшүнүктүү. Мен ушул жергиликтүү тургундарга эми бул техникада бузулупту да, 10 күндө иштеп атканбыз. Келиңиздер, дагы кош коюңуздар сөздөрдү. Неге азыр нааразы болуп атасыздар сиздер? Эми өкмөттөн алып биз жер иштетип атам да мен. Bir 25 hektar jerim var. Şoğu men jerimdin başı kalı su bar elek. Oşon üçün men çırıldap atkanım oşonun. Bir yerde hazır elgiderem ama özüge çaң juguzbugusу kelбейт экен да мен oyum boyunçaçı. Şon üçün men süйлөп atam. Mana yerde bazar boya oturat. Aylı ökmöt var eken, jetekçiler badığı şu yerde. Şulardan soran. Men oşol erten 20 күндө men orduram budaydı. Küzdük buday ekkemin. Sizler ушул элдин өкүлдөрүсүздөр, а? Суу чарбанын жетекчисиз болосуз. Ассаламу алейкум. Кыскача суроо мындай болуп атат. Элге суу жетпей атат деп бузулуп калды деген маалымат бизге жетти. Ошондуктан биз келдик. Туура түшүнүштүр. Кандай кылабыз? Бизге ушу суу чарбасыга мурунку жылдарга салыштырмалуу былтыркы жылга бизге 30% финансирование болду. Мамлекет тарабынан. Ушундай насостордон бизде 9 бар. Аны эми азыр ушул мана кулундудан негизинен оор болгон кулунда мана азыр мына эрте турган эскилерди да көрүп турасыздар. Эми бул 30 жыл, 40 жыл болгон насостор да. İçini jamaап, башка кылып, эптеп, ремонт кылып туруп, ошо баягы эме кылып туруп даярдап койгонбуз. Азыр жаңы буга эмеге жок да. Азыр ушу мана 4 күн, 5 күндөн бери ушу 1-2 ротор алып келип койдук. Дагы болбой калат. 2 электродвигатель күйгүздүк биз азыр. Азыр мана айтта биздин защитный устройствобуз жок. Неге дегенде мана айтта келип туруп, мана ош электронун эмесине таштайт. Таштайт да. Аны өзүбүздө болсо агар шулар күйбөйт эди. Күйбөйт эди да. Ош электродан таштайт. Бетте дагы булардын кырундары жакшы иштебей, 35тен отключение болду азыр. 35тен отключение болду да. Ушул мана азыр мана эртенен бери дагы ошо жаңы роторду коюп, баары жогун карап, двигательден үн чыкты. Двигательди кайра дагы балдар ремонт кылып, жаңы 2 коштук. 2 коштук. Азыр дагы эме ташады да. Азыр свет күнөөлүү болуп атабында. Светтин жетишпестиги болуп атабы? Эми бу жерде негизинен бизде ушу баягы мына жерде турган насосторубуз. Анан эми электродвигатель азыр запасы менен барады, экөө күйүп калды эми азыр. Уже запас кабай калды. Азыр 3та бар да. Азыр 40та биттасы күйсө дагы запас жок болот. Запас жок болот да. Буну эми күйүп кабайт деп биз эме бере албайбыз да. Потому что бизде защитный устройство өзүбүздө жок. Onu kim koyuş gerek эле? Эми биз негизинен бул биздин суу чарба коюш керек муну. Суу чарба коюш керек мына жыл нече жыл болгон болсо ушу коюлбай баягы финансовый положениянын аркасынан машина. А так жылыга биз баягы Жанагы 30% финансирование бөлүндү деген ал мурдакы жылдарга салыштырмалуу бөлүнүп калды ошондо. Жок, былтыркы жылга мына 19-жылга 15 миллион менен каржыланган болсо, 20-жылга 5 миллион 700 миң менен каржыланды. Быйылкы жылга азыр биз 3,5 миллионго жетпеген эме акча менен каржыландык. Ошо керектүү нерселерди тендерге берип койгонбуз. Өткөндө мына Бишкектен келген комиссиялар барып тендердин өткөнүгө чейин көргөн. Берип койгонбуз. Эме акча жок, финансирование токтоп тур. Суроо да. Ооба. Мариповдун сөзү бар. Биздин Кыргызстан сулуу жер, суудан проблема болбош керек. Эгер сиздер ушундай моторлор, ушундай проблемасы болсо сиздер жеткизсеңиздер болбой беле? Жеткизип турабыз. Эми ушундай моторлорду алдырсаңыздар болбой беле? Элде канча будайга, жерге күйүп калды азырчы? Ким төлөп берет ушуларды? Эми сиздер жеткизсеңиздер, моторлорду алдырсаңыздар болбойбу эгер ушундай проблемалар боло турган болсо? Эми бул боюнча да биз мына жылына 600 гектар.
Жылына мына азыр бүгүн акимибиз келди, эртең губернатор келет экен. Саар менен саат 8-де Исфанада бол деди. Мен ушу защитный устройствого примерно 3 миллион 700 миң акча кетет экен. Плюс насосторум ушу сметаңда немеси берилип жүргөндү алып бар, губернатор келип отурабыз деди да. Жылыга беребиз биз. Мына главный инженер турат, постоянно ПСДга киргизип, НП жылына эмесиге. Бересин финансирование мен азыр айтып отурбайм. Түшүнүктүү. Менимче жогору жактан финансирование бул жакка жетпей аткандыктан булар мындайча айтканда эң ачагы болгон жерге элге да жаман көрүнгөн ушулар. Элдин талабын аткарам деп ортомчу болуп аракетин кылып жүрөт экен. Ошондуктан бул акча маселесине таялып туруп эң эле чечилбеген маселе ушул суу маселеси болот. Эгер да ушундай болсо мен как ушу 9 насос боюнча айтайын да. Эми бул жерде бизде 2 эле насос иштеп турат. Мана арка каскад деген 1 качок, 2 качок, 4 подъемго чыгат да. Аркада 1600 киловаттык агрегаттар иштейт да. Азыр бу жер ошол жердагы ушундай положениеге барып атат. Неге дегенде жылыга хотя бы 2ден 1 насос, битте агрегат, эндиги жылга 1 насос, 1 агрегат болуп турса, 1 жылдан 1 жылга обновление болсо эгер. Биттенен кетсе ham онда бир жөн да. Азыр мына бизге азыр түшүп баратат наоборот. Жок, 2 жылдан бери бир дагы биз двигательче эме алганыбыз жок. Түшүнүктүү. Ошого кетип баратат экенбиз да. Азыр мен ойлоганым, ушул жерди жолго салгандан кийин ушул түйшүк мага каскадка түшөт. Кайра эле уланат бул. Кайра уланат. Кайра. Суроо. Бизде мындай суроо да. Суу тынымсыз элге суу тынымсыз чыгыш үчүн кандай эмелер керек, насостор канча акча керек бизге? Азыр мындай да. Ошо кулундун насосуга азыр агрегаты менен насос менен агрегат кошо жаңы келсе экен. Мына азыр патраңда битте ушундай келген 3 миллион 200 миңге алган. Мына быйыл 3-жыл служба кылып атат да. Бетибизди жапкан ошол. Жок, азыр бизге мисалы тынымсыз суу чыгыш үчүн канча акча кандай насостор керек? Канча насос керек? Эми азыр бизге первый очередь азыр күнү түз издеп таппасак азыр бир срочный бир агрегат бир насос менен алсак, бир агрегат бир насос болбосо биз суусуз калат экенбиз да. Бир агрегат бир насосту алып суммасы. Сумма азыр айтам го, ушул примерлик бир 3 миллион буягда келет да бул. Бул бир эле насос, Бир эле насос. Азыр эми 9 бирок. Бизге керектелүү канча насос бизге суу чыгарат? Бияка азыр запас менен 3 насоста 2 иштетишибиз керек. Анан баягы эскибизди экинчи дополнительный чаптап турсак, бирге бирини коюп турсак. Запаста туруш керек деп атасыз. Запаста туруш. Ошондо бизге срочно 3 насос керек экен да, активный иштеген. Эми быйыл сезонго бир насос агрегаты менен, электродвигатель менен толук келе турган болсо, мына калганыбызды бирге бирини коюп мүмкүнчүлүк. Ошондо бир насос келсе бизге тынымсыз суу чыгып турабы? Чыгат. Кудай берди. Белгибизди кошуп турабыз да. Түшүнүктүү. Эскилерибизди. Рахмат сизге. Мен дагы кошумча улайын. Эртең сизди губернатор тосуп алат экен. Эртең менен 8-де. Бул жерде менин угушумча жергиликтүү өкмөттөр да бар деп уктум да. Зам губернатор. Сиз өкмөт башчысы экенсиз. Эртең ошол кишилерге жеткизиш үчүн бул жакты ушул элдин көйгөйүнө сиздер кошо жеткизе аласыздарбы? Сиз бул жактарда жок, сиз жеткизесиз. Бирок поддержка болуш керек да. Поддержкага чыга аласыздарбы эртең? Айтасыздарбы ушул маселелерди? Облустун начальниги кечээ облус чакырып келгенбиз, биз бүт ушу элдер менен айтканбыз маселелерничи. Ал киши кечээ бир ротор алып келип берди, калганында карап көрөм деди. Жанагы уткан тендерщиктер менен насыя болсо да сүйлөшүп гарантийный дагы алып келип берем деген. Бирок акчасы жок. Ал кишиге биз бу жердегилер убада берди, кечээ бирөөнү, бүгүн бирөөнү жүрүп 2 насос жүргүзүп беребиз деген. Бирок бу жерден негизинен жана буяга айтканда бир нормальный запчас коюлган жок да, кыш менен ремонт болгондочу. Хотя бир агрегат бизге жанагындай нормальный агрегат болгондо ошол постоянно иштеп турат эле бул. Анан калган мына 2 насос, бири бузулса, бири кошулуп, эптеп биз сезонго чыгып кетсек болот эле да. Ошого мүмкүнчүлүк болбой атат. Бул кишилер баары ошо эски запчастарын коюп кышы менен бизге насос даяр деген. Бирок эски запчастар мына көрүп атабыз. Мына сезон башталгандан бери бардык насостун иштеген сааттарды кошсок 5 суткага жетпейт. 5 суткага жетпейт. Жанагы эгилген жердин 15% да суугар элек. 530 гектар жерге эгилген өзү. Машина каналда 630 гектар жер болсо, ошонун 550ге 30га эгилген, ошонун 15% да суудан чыга элек. Бардыгы 145 гектарга айыл өкмөтүнүн
берсин жери калган бүт элдердин үлүшү. Түшүнүктүү. Мен сизге мындай суроо берейинчи. Сиз экөөңүздөргө тең. Биз жанакы эски бир Жигули машинаны деп кое берели. Оңдоп, жамап, эптеп жашап келе жатканбыз да. Ушунун жаңылатуу жана жана башка бир маселелерин бир өкмөт тарапка же башка тарапка бир айтып көрдүңүздөрбү? Ушул нерсени азыркы жабдыктар менен обновление кылып дейли. Ушундай бир проекттер болдубу? Шунун иштедиңиздерби? Биз ушуга боюнча жылыңкы баягы келерки жылкы планга айтам го. Мына защита боюнча канча жылдан бери бетте защита жооп. Биринчи былтыр дагы 2 электродвигатель күйгөзгөнбүз. Биздин ар бир электродвигатель 1 миллион 500 миң, 1 миллион 600 миң турат. Одноразовый болуп аткан да. Аны эми азыр кайра дагы мына кече экөөдү күйгүздүк да. Анан ушулар айтам жылыга жана мен айткандай хотя бы бир агрегат, бир эме болуп, энки жылга мунусу кошумча болуп, ушинтип бир обновление болуп кетпесе. Азыр сиздерге менде бир кошумча суроо бар да. Мынандай да суу менен ичиш бул суу чарба башкармалыгынын милдети. Булар мамлекеттик уюм. Ошо жылдын акырында булар ошол ар бир насос боюнча дефектный акттарды жазат дагы ошол башкармалыгга сунуштап ошол нерселерди алып келип коюш керек. Бул кишилердин ошол милдети. Бай бал ыйлабаса эмчек кайта дегенде бул кишилер ушул жерден ыйлашып башташ керек эле дагы кышы менен ошол эмчекти эмиш керек эле. Ошол эмчекти эме албай калганын эмес шундан болуп атат. Эгер ошондо кайта жаңы запчастар, жаңы немелер келсе биз мынчалык кыйналбайт болчубуз да. Түшүнүктүү. Эме головной могул жерде мамлекеттин 50 миллион каржысы менен өткөн жылы быйыл жаңы неме курулду дейт да, дамба курулду дейт. Бирок ал азыр суу толук кире электе эле, 60-70% эле суу кирди дейт да азыр. Головнойгочу. Ошондой эле ал жаңы курулган дамбаны жууп кетти. Немеде баягы эскиче эле баягы мешокторду таштап, ушундай жолдор менен токтотушуп атат. Эртең суу толук кирген болсо, аны жууп кетиш толук ыктымал деген азыр элдердин немесин кооптонуусун угуп, мен силерге суроо бергим келип атат. Ушунун канчалык чындыгы бар? Эгер ошол канчалык деңгээлде керек эле 50 миллионго ошол дамбаны куруу керек беле? Эгер бул жакта ушундай 600 гектар жерди сугаруучу насосту жаңылоого 3,5 миллион таба албай аткан учурда 50 миллионго бир дамбаны куруш канчалык керек болчу? Ошол жөнүндө бир аз айтып кетсеңиз. Бул боюнча мына бүкүр экидеп бир максатка бизге 4 этапка бөлүнүп туруп жаңы проект иштеп атат. Ошонун биринчи этабыга ошол биринчи финансирование болуп, былтыр биз ноябрдын 10-да сууду токтотуп бергенбиз. 11-де биринчи техникасы келип иштеген да. Анан азыр ошол жерде ошо биз быйыл мына суудан бир аз эме болуп калганыбыз Кулунду зонасы каян. Ошолордун сементиге башкага келип такалып, почти аркасынан бир Кулундун каналын жуудуруп бердик. 18'de уже mana yaka bir turuqluq su verip kaldık da kanalga. Anan keçe sağır menen saat 4:30'da 5'lerde o'sha bitta bizning dejurnoy var, taqir bo'lib qolibdir. Barsa o yerda eme Makovskiy degan o'zi zadvishka var, bunday suvni ochib chapchib. Anan shu Makovskiy zadvishkani eme jandan o'sha suv urib ketgan. Anan men keç barıp xabar alıp, bugün mana hökümet başı hakim menen dagı bardık. Anan keç xabar aldım dagını men aytып, "Koy, bu yagını qanday remont qilsаңар qilasыңар." Birinchi o yagını zapasnoyga taşagıladagın ndoy şagaldı agızıp ketet da. Mishka aytып taştap turup bizge layık suwdu burup koygula. Şu kanalga barıp dursun dep azыр şol emeni qılıp koyduk. Onu azır emege bayağı Murat Jerayev degen eme kişinin mekemesi tutkan. Anan jetekçiliğe barıp xabar beripdir. Жаңы barıp bardığını kördüler, hem kelip remont kılatlar. Бирок туру эме ошол Мурат Жураев күзүндө келип баягы суу азайган учурда ал жерде ремонт кылып берүүсүн айтыптыр да. Күзгө чейин бул жакта элдин эгини азыр бизде жайында керек да суу. Анын тагдыры эмне болот? Ошол эме боюнча анан ошол канчалык туура болду? 50 миллион доллар туура иштелди. Эгер ал 50 миллионго курулган долбоор 1 жылга жетпей ал мындай авариялык абалга келип калып атса. Жоопкерчилигин ким караштырат? Кандайдыр бир арыздануулар болдубу? Жок, биздин мамлекеттик агенттикке бул боюнча баарына маалымат бердик биз. Сүрөттөрүн тартып башка кылып жөнөттүк. Эми негизинен азыр Кулундуга бурулган бизге керектүү сууду бурдуруп алдым мен.
папа ошол калганын ал жактан чечет. Түшүнүктүү. Сиз дагы ушул боюнча маалыматыңыз бар да. Бул боюнча Эми сиздер ошол бүткөндөн кийин сиздер кабыл алгансыздар. Өзүчө. жок, бул ала курулуш бүт элек. Бүт элекпи? Курулуш Бүт бүт элек, элек. алы рабочий комиссияда болду элек. Бүт элек бузулуп атат. Бүт элек бузулуп атат. Бирок алардын жана биз барып көргөндө ошол жанагы шиззатвордун бир жеринен заводской сваркасы көчүп кетиптир. Азыр эми ошону неме кылып атат, ону баягы сертификациясы менен саткан подрядчиктер, главный инженер бардыгы келип эртең көрөбүз деп атат. Биз азыр жанагы сууду токтотпой турайык дегенбиз. Биз мына эртең сезон бүткөндөн кийин ол жерлерде бир күн, 2 күн сууду токтотконго мүмкүнчүлүк болот да. Баягы кум толуп калат, башка болуп калат, ошолорду жууганда ошол убакта олорду бүтүртүрүп алабыз. Түшүнүктүү. Onun garantiyasını alı hiç kim vermedi. Sebebi rабочий комиссия болду элек алы, тапшырылды элек. Анан бул мына максат жанагы бул арка каскаты деген немени электр энергиялар 1 жылга 50-60 миллион акча кетет. Азыр бул каналдын башталышы 12 кубка эсептелип атат. Ошо 12 кубтун 6 кубу ошо арка жакка өтүп кетиш керек да. Ошо биз каскаттан кутулушубуз керек. Көз карандысыз өзүбүздүн суубуз болуш керек. Ал жерде тажиктерден суу алабыз, электр энергиясы ошол жактан, ошонун кутулуу максатында каналдын расширениясы болуп калат. Бул бөлүнгөн 50 миллион бул ошо каналдын акчасынын бир 10/1 да болбойт. Алы Куда калса көп 1 миллиард 900 миллионго 1 миллиард жалпы 900 миллион сомдук проект. проект. Азыр Ошонун ошонун биринчи башын этабы. баштап атат. Түшүнүктүү. Биринчи этап. Түшүнүктүү. Рахмат. Эми эл кыскача маалымат алдыңыздар. Менимче, сиздер бул жак эми биз болгонду айтып бердик. А сиздер өзүңүздөр эми көрдүңүздөр. Бардыгы такалып финансы жагына жана өдөлүктөн. Ошол жактан. Мен ошондой эле туура түшүндүм. Кудай буюрса ошол жактан бардык чечилип, бюджеттерди ушул жакта каратса, сиздер буларды гана талкалабай, буларды гана жекелебей жардам берсеңиздер, ушундай болуп. Өкмөт башчыга бир суроо. Азыр бир жигит бизге жана ушундай арызын айтты. 25 гектар арендага жер алып жайлаган экен. Ал жерге кредиттин эсебинен Мөлбулак компаниясынан кредит алып 800 миң сом акча коротуптур. Бирок азыр ошол эгини күйүп кетип атканын айтып атат да. Себеби бир айдан кийин, бир айдын ичинде ал будайды оруш керек дейт. Азыр суу жок, сугарылбай турат дейт. Насос иштебейт. Эгер ошол суу жетпей калса, ал эгин күйүп кетсе, суусуз болсо эми түшүн бербейт да. Ал баланын тагдыры эртеңкиси тагдыры кандай болот? Ушундай. Жана андайлар да көп да азыр. Бир эле ал бала эмес, эми 600 гектар болгондо Бул жерде азыр жок дегенде дыйкандардын затраты 15 миллион болгон. 15 миллиондон 20 миллионго чейин уже затрат кетти. Эгер биз ушулар сууду нормальный берип турганда биз жок дегенде 30 миллиондук доход алышыбыз керек эле да. Жок дегенде. Болбосо 35-40 миллионго чейин алышыбыз керек эле. Эми бул жерде крайнийди издейбиз да. Ким крайний болот? Менимче мамлекет. Менин оюмча мамлекет болот, ооз болот, сууду жеткирип бере албаган. Ошол болот. Биз эми жана айтып атпайм, 145 гектар жерибиз бар, РПСтин жери. Эгер аренда плата боюнча маселе көтөрүлсө, эртең депутаттар шайланган, ошолордун сессияга коюп аренда платасын азайтышыбыз мүмкүн. Айлык өкмөтү. Аны толук кетишиңер деле мүмкүн. Өзү короткон баягы жерди айдаткан, үрөмдүн акчасы, башка аны элге компенсациялай албайсыздар. Жок. Түшүнүктүү. Чечишесиздер экен, кыскасы. Сүйлөшөсүздөр. Башка суроолор барбы дагы? Суроо жок. Эртеңки губернаторго чөнтөгү кур келбесин деген мен ниетимди айтайын. Ушул маселени чечип берем деп бир жакшы ниет менен келсе, анан ушул эң көйгөйлүү ушул Баткен, Кулунду, Лейлик районуна Каналдык катарыштын илажы барбы? Менин таандыгым жетелек ал. Турал? Мен Лейлинемин биринчисин кое элекмин ал. Яка келип сүйлөбө. Келе айтыңыз аны, кел. Я эми магистральный каналда проблема жок. Таза суу боюнчачы, таза суу боюнча. Таза суу жок. Таза суу мен түшүнүгүм боюнча мисалы үчүн кышында эле чыгат да суу бизгечи. Ошол негизи жыл 12 сайын чыгып туруш керекпи? Же кышкысын эле болду. Эмне себептен жайдын күнү суу
таза суу чыкпай калат. Эл мына каналдагы азыр аябай лайк экенбиз көрүп атабыз. Ушул сууну тунутуп ичеп атканда эл ичүүгө мажбур да. Тунутуп ичебиз, абызга кадимгидей. Эми кышында баягы 4 ай 5 ай каналда суу болбойт. Ошондо биз унун үчүн водопроводко суу айдашыбыз керек. Водопроводубуз да неме мотор менен да. Мотор менен болот, анан ого көп акча каражат кетет. Пайдалануучулар өз суунун акчасын деле жакшы төлөбөйт. Элде да күнөө бар. Төлөбөйт. Анан о головноюбуз да мына Тажикстан менен талаш жерде. Башыны кыргызча кылып эле тособуз биз. Анан олар платинасын ачып жиберет, жууп кетет, оны тоскучаң дагы 2-3 күн өтүп кетет. Ушундай кыйынчылык менен таза сууда кылып атабыз. Азыр эми ошо илгерки детовский методубуз каналдагы суу түнтүп ичип атабыз, абыз кылып алганбыз ошо. Тажиктардын платинасы биздин платинадан үстүдө азыр. Ооба. Эгер ушулар талап кылса канча күн өчөсү болот? Бул насос суу, дамбаны, таза сууну мындай катуу талап кылса болобу? Таза суу боюнча энди проекттер жасалып атат, каралып атат. Биздин өзүбүздүн ошол мына жерде жана жолдо көрсөңөр болот, ошол жерге чейин 135 миллионго проект даярдалган. Эми азыр ошону мына курат эмес, onu планга киргизсе тез эле бүтөт. Финансирование таап планга киргизсе турат. Азыр бүт ошо таза суунун департаменттери барды келип проекттерди карап, ошо аркага максатка кете турган немелер болот, ошону кандай кылабыз деп ошону чечиштин үстү иштеп атат. Бул планга эле кирип калса, Кудай калса 1 жылда эле болот. Бул жак канча күндө чыгып калышы мүмкүн? Бул эми гарантия бериш кыйын. Себеби корпустарда өлгөн, роторлордо жакшы болбой атат. Анан жанагы моторлордо жакшы болбой атат. Жок, талап кылсак алар бизге берип бере алабы же? Азыр менин түшүнүшүм боюнча где-то бир 6,5 миллион сом тегерегинде каражат керек экен ушул насосторду ишке түшүрүш үчүн. Бүгүнкү 6,5 миллион эмес, бизге азыр бир агрегат деп атпайбыз. Агрегат жана мотор насосу менен боло турган болсо где-то 1,5 миллион 2 миллион тегеректе. Ошону алып келип берсе биз ушу сезондон чыгып кетебиз да, калгандарын жамап отуруп. Болгону 1,5 миллион сом баягы элдин 30-40 миллион сомун сактап калышы мүмкүн азыр. Мүмкүн. Жок дегенде затратыны өзүнө өзү компенсация кылганга болуп калат да, бир суу ичип. Дагы мен кошумча суроом айтайынчы. Бул жакта азыр үйлөр курулуп баштады да? Максат айылында жана башкалардачы. Ушуларга кошо ошо суу маселесин да кошо чечип кетсе болобу? Азыр ошону чечиштин үстү болуп атат да. Бизде мына Сада деген айылды көрдүңөр, ошол 9 үй күйгөн, ошол жерге водопроводдун линиясын тартып, крантарды коюп койгонбуз, 2 жылдан ашып кетти, суу жок. Ал через Кулунду болот. Кулундуга өзүбүзгө суу жетпей атат. Эгер ошого самотек суу болсо, Саданда суу карабыз. Азыр кече суу чарба департаментин ошол жана таза суу боюнча келип, бүт проекттерди карап, ошону жана максатка аркага кете тургандык жолун издеп ататтар да. Кантип неме кылыш керек, анан финансирование маселеси кантип чечебиз деп ошондой кылып атат. Же Кулундун отдельный кылабыз деп атабыз. Ошондой болуп атат. Түшүнүктүү. Урматтуу мекендештер, урматтуу бийлик өкүлдөрү, жогору жакта отургандар, байлар, депутаттар жана башкалардын бардыгы. Шайлоо убагында сиздер ар жерлерге барып миллиондогон акчаңар чачасыңар. Пенсионерлердин акчаларын чогултуп алып, 10 миллион, 100 миллиондогон акчаңарды шайлоого кетиресиңер. Келиңиздер. Основной маселе ушул жерде. Ушул Баткен элинин, Лейлек районунун элинин суу маселеси жана башка маселелер бүт барын биз көрүп атабыз. Өкмөт эмес, эли дагы бул жерде какырап жаткан тала. Ушулардын бардыгын чечиш үчүн максатыңарды, акчаңарды баарын ушул жака жумшаңыздарчы. Пажар болгондо гана чыга каласыздар. Пажарды алдын алуу деген жери да бар. Пажар болбосун деген дагы бир алдын ала биз Кыргызстан биз алдын ала бирдемкелерди ойлонбойлубу? Бир 10 жылдык план түзбөйлүбү? Пажар чыкканда гана баса калып жата калбай. Бардык тиешелүү органдарга кайрылам мен. Уксаңыздар, укпасаңыздар дагы катуу тийсе чүңкөнүп жатып алыңыздар. Уккуңуз келсе сиздерге ушул жерге келип элдин үнүн, муңун, кайгысын көрүп кетиңиздер. Көпчүлүк бизнесмендер Баткенден, Лейлектен, шаардан ары кетип калып атасыздар. Келиңиздер Максат айылына, келиңиздер Кулунду айылына. Жерлерди көрүңүздөр. Айыл өкмөттөрдүн жана башкалардын бардыгын ыйын, муңун угуңуздар. Бардык маселелер чечсе болот алдын ала. Болгон азыр 1,5 миллион сом. Кеп 1,5 миллион сомдо эмес да. Азыр булчу керек болсо максимальный вложение кылып турупчу.
Бул 10 жылдык иштей турган, бузулбай турган иштей турган кылса болот. Азыр Кыргызстандын эң болгон маселеси Баткен болуп атат. Ушундай маалда көп нерсени чечип калса болот. Ушундай маанилүү убакытта бүт нерселер чечип калса болот. Миллиондогон акчалар бул жака которуп атасыздар. Бирок алдагы Баткенден лейлек өтүп, колуна кол болуп туруп, жок болуп кетип баратат. Угата саналар дагы. Колдон колго өткөндө кыргыз элин билебиз да. Дача суунун историясында, тарыхында эле болуп атат биздикилер азырчы. 1000 сом берсе бирөө 900 100 сом чөндөгүн салып коюп 900 берди деп айтып кет. Андайлардын сатираларын көрүп, сатиралардын бардыгы чындыкка жараша чыккан. Бийлик органдары да ушул күнгө чейин жаман көрүп келип атасыздар. Мен көп ушундай нерселерди айтып атамын. Бирок дагы ушул жерде чоң маселе бар. Чечиш керек бул маселени азыр. Ушул күнү чечиш керек. Элдин өкүлдөрү дагы, мамлекеттин өкүлдөрү да келип, бардыгы соң деп барып информация берип атышыңыздар да мүмкүн. Элди соротуп да кетишиңиздар мүмкүн. Элдин талабыны жатып жүрүп ушул жерде чечкиле. Же болбосо кетирбей да койсо болот аларды келгенден кийинчи. Дежурный адамдарыңыздарды алып келип туруп, паталастар да кетесиздер. Өзүңүздөр менен чоң алып келип атасыздар дежурный адамдарыңыздарды керек болсо. Мен элге кайрылат элем. Маселе чечилменче пата берген токтотолучу. Маселе чечилсин, анан пата беришти үйрөнөлү. Кылынган нерсеге пата берчилик кой илгери. Планга пата берип үйрөнүп калдык бизчи. Катуу тийсем кечирим сурайм. Бирок элдин кайгысы ушул. Азыр какырган тала чөлгө айланып баратат. Элдер Баткенден кетип баратат башка жака. Сырт тарапка жаштарыбыз тарап кетти. Азыркы калган эл, калган жашап аткан адамдардын бүт баарын батыр деп эсептейм мен. Булардын баары батырлар. Бирок ушул жака келип жашап көрсүн сиздер дагы. Анан кийин ал жактан алып келип туруп губернаторду коюп коюп атасыздар. Түшүнгөн Баткендин элин түшүнгөн адамдарды алып келбейсиздерби? Убактылуу алып келип, элди соротуштун кереги жок. Каяктагы бир түшүнбөгөн адамды губернаторго алып келип, кайра иш болбогондон да кайра алып кетип калдыңыздар. Элди убактылуу успокоить эткенден токтоткула. Эл да тажап бүттү. Туура. Рахмат сиздерге. Эми бар. Кайрылуу анан сураныш бар. Мына урматтуу суу чарба департаментинин агенттигинин жаңы директору Сокаев мырза, мен сизге кайрылып кетет элем, ушу Кулманды өкмөттүн башчысы катары. Сиз өзүңүз дирекцияда суунун проблемасын күтөм дегендер мына дирекцияда көп жылдар иштеп жүргөнсүз. Бул Кыргызстан боюнча кандай объекттер бар, кандай нерселер керек экенин жакшы билесиз. Эми сиз жаңы жетекчи катары ушу башка жактагы суу чарба объекттериңизде туруп калса да ушу лейлекке бир көздү жумуп туруп бир 2-3 миллионду кылып туруп бир жаңы агрегатты алып келип бериңчи. Ушу элдин дуасын аласыз. Сизди талап кылып атат дел турабы? Сизди эл күндө артыңыздан ешип жүрөт да. Сиздер дагы мына жанында турат, көрдүңүздөр. Күнөө буларда эмес да. Булардын башчыларында күнөөлүүчү. Ошол жакта сиздер налогду убагында төлөп атышат элди көпчүлүгүчү. Сиздер акыңыздарды кылып атасыздар. Сиздердин милдетиңер ошол. Урматтуу жетекчилер, депутаттар. Мына Лейлек районду өгөй балада көрбөңүздөр. Биздин эгиндер күйүп калды. Бул азыр мына моторлор менен менин эгиниме суу жетпейт. Алладан эле көрдүм мен. Бирөөдөн үмүт алып коем, мына раистен жетекчилерден меме коем мен. Чечип бериңиздерчи, талап кылыңыздар. Пулду салыңыздар, моторду алып келип койсун. Ошол эле. Сертегинде мындай да, мен эми көп жерлерде көрүп жүрөм. Айланайын, кранттардачы токтобой суу аккан айылдарыбыз бар. Маселе ал жакта эмес да. Бирок алар 2 жыл сайын, 1 жыл сайын ремонтуну кылып турушат да. Эмне үчүн ошолорго бардыгына каржы табылат дагы? Бул жак мындай. Биз Баткенди мен Кыргызстан чогорудактар бүт бар өгөй баладай көрөт да, азыр айтып аткандачы. Бул жака келбейтпи, чечпейби маселелердин бардыгын. Тең баланс болуп туруш керек да Кыргызстан үчүн, турабы? Менде кайрылуу бар. Урматтуу жогоруда отурган агалар,
бийликтегилер, сиздерден сураныч жана кайрылуу. Бизде мына Баткенде Лейлек жерде үйлөрүбүздү күйгүзүп, ага карындаштарыбызды атып кетип атат. Бирок биз муну менен ыйлайбыз, бирок сынбайбыз. Биз жаштарга Лейлек эриге, могу кулунду өрөөнүгө жумуш менен камсыз кылбай эле койсун бизди. Бизге таза суу эле чыгарсын, биз өзүбүздү багып, өзүбүздү полный каржылайбыз. Кудай буйруса, бул жерден биз кетпейбиз дагы. Ушул жерде жашаганбыз, жашайбыз дагы. Сиздерден сураныч ушул болуп аткан маселелерге активный реакция кылышыңыздарды суранат элек. Эртерээк. Болбосо эгиндер бүт баары күйүп кетип атат бияктачы. Дагы кошумча. Ал жакта жанакы маселе боюнча бир аз айтып койгула. Сураныч. Дамба. Бизде мына кийин жанакы чегара боюнча. Бизде мына этап боюнча бөлүнгөн акча боюнчачы дамба салынганда Мурат Жораев тендерчи болуп уткан. Ал маселе бүттү. Кайсы маселе боюнча? Чегара боюнча. Чегара боюнча. Алдын жеги боюнча. Чегара боюнча, программа боюнча бизде мисалы Кулундуда поле бар, полянын астынан эле уже тажик граница башталат да. Таладан элечи. Мурун биздин аскерлер турган ал жердечи. Бизди кооруп турчу эле, биз Сада деген айылыбыз бар биздин кыргыздардын. Өтүп карын катнаш кылчубуз да. Азыр барсаң тажиктер турат. Кыргыздын вагончиги жатат, ичи мусор болупчу. Тажиктердики турат. Азыр жана өзүңүздөр барып көргөндөй эле биз биякта Кыргызстанда жүрсөк, тажиктер бизге грубо эскертип наезжать этип атат да. Сен бияктан эмнеге жүрөсүң, эмнеге съемка кылып атасың депчи. Ушундай бизде мындай айтканда элдин коопсуздугу жок да бу жердечи. Элди хотя бы бияктан кооптуу кылып карап сууду жеткизип турса биз биякта тынч эле жашайт элек азырчы. Азыр мисалы балдар малыңды алып кирип кетсе дагы эчтеке кылбайсың да, эч ким жок аяктачы. Мындай айтканда чоң бир границаны бир тараптуу эле көзөмөл бар да, тажиктер эле карайт. Кыргыздардан эч ким жок ал жердечи. Бар жок эмес, алысыракта да. Аяктан келип малыңды алып кирип кетеби, эгиниңди оруп кетеби, жыйып кетеби, эч ким билбейт, эч кимде кабар жок да жердечи. Ошондой маселе граница бизде. Рахмат. Башка сөз жокпу? Сөз жок. Рахмат, урматтуу мекендештер. Анда ушул менен эфирибизди аяктайлы. Биз түз эфирде болдук. Бизди көрүп аткан, азыр көрүп атышат бардыгы. Кыргызстан көрүп атат. Кээ биркилери диван эксперттер деп коебуз, ошолор да көрүп отурушу мүмкүн, кабинеттеринде отуруп алыпчы. Ошондуктан тиешелүү органдар келип көрүп, жеринен көрүңүздөр. Анан кийин блогер жана башкалар, телевидениялар, дежурный каналдар, дежурный телевидениялар, мен дагы айтам силер дежурный каналдар депчи. Элдин муңуну, кайгысын келип тартып кеткиле. Жетекчиңер келсе, артынан ээчип жүрүп тартасыңар. Туалетке кирип чыгып аткандан бери тартасыңар го. Урматтуу каналдар. Ошол телевидениялардын бардыгы ушул элдин атынан каржыланып, биздин атыбыздан зарплата алып отурасыңар. Биз силерди каржылайбыз, мамлекет каржылайт. Ошондуктан ушундай маселелердин бардыгын келип тартып кетиңиздер. Дежурный каналдар бардыгы, мен ата өткөм, дагы атайм силерди, дежурный каналдар депчи. Келиңиздер. Жетекчиңер келсе, чогуу 10 машина алып келип туруп, пиарга иштейсиңер. Баткен элин соротуп кетти, кайрылып кетти, кыйратып кетти деп. Эчтемкени кыйраткан жок. Кыйратса ушул бу. Мына маселе бардыгы, маселе ушул. Суу маселеси. Бул жашоо маселеси. Бул биринчи эле бир эле болгон маселе эмес да. Бул болуп келаткан маселе. Боло берет бул убакытка. Дагы кайталана берет. Жетекчилер келесиңер, кетесиңер. Убактылуу силердин ордуңардагычы. Бирок Аллах үчүн, Кудай үчүн, Кыргызстан үчүн келип, иштеп, жеринен көрүп, маселени чечкиле. Айлана ушул элдер бардыгы бата кылып, өмүр бою ушул суу маселеси чечилсе, канчалык суу ичсе ошолордун бардыгы бата сиздерге тиет го. Убактылуу ишиңерден пайдаланып сиздер келип маселени чечип кетиңиздер. Андан келип сүрөткө түшүп кетип каласыңар. Кооз сүрөткө түшүп үйрөнүп алдыңыздар, бардыңыздар. Рахмат бардыңыздар. Тиеш кимдерге тийсе, тийсин бардыгы. Силерге али чалар дагы бар көп маселелер. Рахмат. Рахмат, Алла разы болсун. Кечирим сурайм. Бул да сөздөр айтылыш керек болчу.